Өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдырайымовго карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, анын жыйынтыгында эсепсиз мүлктөрү ачыкка чыккандыгын УКМКдан маалымдашты. Тергөөдө маалым болгондой, Туйгуналы Абдырайымов легалдаштыруу максатында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир канча эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн кымбат объектилерин сатып алган. Туйгуналы Абдырайымов жана анын жакын туугандарынын активдери киреше жок болгон учурда да кескин көбөйүп, 250 миллион сомдон ашык бааланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бир катар коммерциялык банктарында финансылык инвестицияларды салгандыгы, ошол эле учурда кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул активдерди башка адамдардын атына катталганы аныкталды. Жогоруда айтылган мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында Туйгуналы Абдырайымов жакын туугандарына жана аффилирленген адамдарга 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа, ошондой эле Ысык Ата курортунун территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттагандыгы маалым болгон. Эмне үчүн азыр Кыргызстанда көчөдө кайрчылар көп? Байкайсыңарбы? Биздин учурда 80-жылдарда бирин серин гана болчу. Мусапыр, кемпирлер бир кыйналып калган шартында отурчу. Азыр мына жерде трассага чыксаңар, коляскага салып, бири аксакты, бири тексекти, байкуштарды кыйналгандарды алып чыгып, жардам сурап атат. Эмне себептен? Себеби ошол элдин пособиясына келе турган бюджетти толтуруучу акчалардын бардыгын жанагы Туйгуналыга окшогондор жеп ичип коюшкан. Ошон үчүн бюджет дырявый дейт орустар. Бюджет тешик, аз. Бүгүн Абдырайымов өзүнө карата айтылгандар боюнча төмөнкүчө жооп кайтарды. Ооба, менин 39, 34, 31 жаштагы 3 балам бар. Алар элиткалык эмес, жөнөкөй эле Батирде жашайт. Кымбат баалуу эмес, эски автоунааларды айдашат. Муну Бишкектин жарымы билет. Айдоо жерлерибиз 1990-жылдары жер реформасы жүргүзүлүп жаткан маалда жер үлүшү катары алганбыз. Жубайым Батирге жана Көкжарда чакан үйгө ээлик кылат. Бийликтин кустуруу иштерин кызуу жүргүзүп жаткандыгы серепчилер тарабынан колдоого алынууда. УКМКнын учурдагы ишмердүүлүгү жеп жутарлардын сазайын берип, өлкө казынасына бир чети эл ырыскысын кайтарууга зор салым болуп жатат дешет адистер. Ал мурдагы бийликтин тушунда да чоң кызматтарды ээлеп жүргөндө, анан кайсынын негизинде эмненин негизинде анчалык дүйнө топтоп ошончолук квартирада ошончолук автоунааларда отат да. Ошонун баарын сөздөр теңелиш керек. Бизде мыйзам баарына бирдей эле жазылган да. Эгерде ал мыйзамсыз баюулар боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө иликтеп, тиликтеп, эгерде күнөөсү боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө абакта кармап, анын жазасын алыш керек. Бул башкаларга дагы сабак болуш керек деп ойдойм да. Учурда УКМК мыйзамсыз баюу фактысы боюнча ыкчам тергөөнү күчөтүп, кылмышка тиешеси бар адамдарды издөөнү улантууда. УКМК чогулткан материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүшкө каттап, кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды жана мыйзамсыз алган мүлктү аныктоо багытында ыкчам тергөө иш-чаралардын комплекси жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин мыйзамсыз баюу боюнча депутат Абджалиев, Жогорку соттун судьясы Осмоналиев, Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматов жана бир катар атка минерлерге иш козголгон. Акыркы 1 жыл ичинде мыйзамсыз баюу жана кызматтык кылмыш боюнча УКМК тарабынан 300дөн ашуун иш козголуп, мамлекеттик казынага жалпы 6 миллиард сом өндүрүлгөн. Кульдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.